Ассаламу алейкум достор, мына Артем око Жески томдо чоңойгонбуз пристанда. Буякта биздин базабыз бар, лагерибиз. Тилекматова жана башка бар буяк пристан. Ошо Артем досум жакында эле үйлөнгөн, бактылуу бол, өмүрлүү бол, дөөлөттүн куттуу болсун. Азыр мен буякта бир иш-чарада жүрдүм эле пристанда, буяк пристанда. Ошо жака келгем, анан Артем досум мени издеп артыман келип калды. Молодец, жакшы болосуң. Красавчик, давай, игилик бар. Ассаламу алейкум достор. Кандайсыздар, амансыздарбы? Интернетке карап отурсам, ушул Кубаныч деген баланын атына ушунчалык көп жала жабылып, балким чындыктыр айтып аткан мына сүйлөп аткандар, Кубанычты жамандап аткандар, артынан сүйлөп аткандар, балким ооба чындыкты сүйлөп аткандыр, бирок эмне кереги бар дейм да. Эмне кереги бар? Бул жигит буга чейин ушул калпакты башыман чечпеймин деп интернетте бир талкуу жаратты эле. Бул жигит буга чейин баягы биз жолуктук деген передачага барган, ошондо эле айткан. Мен детдомдо чоңойгонмун, атам жок, апам жок. Жаш кезимде таштап кеткен деп, ошондо айткан спортсменмин деп. Эми спортко кызыгат экен, спортсмен болгусу келет экен. Ким коелу да, аракет кылсын да. Ушул жигит мына үйдө белек алгандан кийин башталды да баардыгы. Интернетке чыгып, бул аферист бала, бул андай бала, бул мындай бала, туугандар. Аллах Таалага жаккан бир тарабы бар экен, ушул жигиттин үйлүү болду. Эми не кылабыз эми ушинтип сүйлөп? Эми силердин сөзүңөргө кирип, мындай болду деген сөзүңөргө кирип туруп, бул жигиттен баягы үйүн алып койсунбу? Жакшы бир ниеттер бар экен. Олимпийский чемпион болгум келет дейт, Кыргызстандын байрагын көтөргүм келет дейт, Кыргызстанды дүйнөгө тааныткым келет деген жакшы бир ой тилектер бар экен. Просто туруп туруп эле игилик, Аллах Таала моматыңды берсин, мындан арыдагы газына бас деп койсок болбойбу? Сөз туруп чыгып, бул жигит тууралуу сүйлөп, мейли эми ал сүйлөгөндөрдүн деле балким чындыгы бар, бирок керек эмес да, керек эмес. Не кылабыз туугандар? Сүйлөп эле койгула, чыкпай эле койгула, бул жигитти жамандап эле койгулачы. Элдин мээрими түштү, Алланын назары түштү. Ушундай бир игиликке жетти. Болду, тым койгула, сүйлөсөңөр эле эмне сөз көрүп кетеби? Зачем кереги бар? Молодец, Кубаныч, красавчик. Аллах Тааланын жаккан жагы бар экен, назары түштү. Элдин колдоосу менен ошондой бир үйлүү болду. Не кыласыңар эми аркасынан жамандап? Урматтуу Москва шаарындагы айдоочулар, таксист агалар, эмилери. Эгерде мыкты таксопарк издеп жүргөн болсоңуздар, болгону 1% алган Белес парк таксопаркын сунуштаймын. Парковый самозанятый болуп, электронный путевой листтерди алсаңыздар болот. Таксиге керектүү бүт документтерге өздөрү жардам берет. Диспетчерлери ар дайым сиздер менен тыгыз байланышта. Дагы баса белгилеп айтыш керек, эгерде сиздер электронный путевой лист алсаңыздар 2%, эгерде албасаңыздар анда 1%. Эң негизгиси өзүбүздүн мекендештерибиз, кыргыз боордошторубуздун таксопаркы. Андыктан келиңиздер, биргеликте Белес паркында иштейли. Саламатсыздарбы, кыргыз элим, Жет область жана ошондой эле спортсмен жөөгүлүктөр. Кандайсыздар? Бир кайрылуу жасап коеюн деп шашылыш түрдө иштерим көп болуп атат. Шашылыш түрдө чыгып атам. Эми эмне демекчимин? Баарыңыздарды ынтымакка чакырам. Жаман комментарий жазбаңыздар. Дария эжебизге, Гүлшина эжебизге, Таластан жанагы Тилекжан деген агабызга, Оштон Зио менен ким эле? Зио анан да бирөөнүн атын унутуп калгандым. Зио азыр. Ошолордун баарына комментарийлер жазбагыз, аларда чемпион, баарын сыйлайбыз. Баардыгыбыз эмне кылалы? Ынтымакка келели. Ошо бир гана ошол. Кыргызстаныбыз өнүгүп атат, өсүп атат. Андан көрөк өлкө башчыбызга жардам берип, Кыргызстаныбызды өнүктүрөлү. Мен да сиздердей чемпион болгум келет. Аракетимди кылып атам, Кыргызстанга салымыбызды кошолу. Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин достор, ынтымакка келели баарыбыз. Күнүңүздөр менен достор, дагы бир жолу мен азыр агайымды күтүп атам. Агайымды күткүчөк бир кичинекей убакытты туура пайдаланып видео тарта калайын деп атам. Эдил Касенов агайыбыздай баарына жетчек, ошону баарына жетчейин деп атам. Анча-мынчалар мен жөнүндө баягы негатив жазып атыптыр. Жаман жазып, жаман видеолор чыгарып, мен юристтер менен, менеджерлер менен алар айтып атат да магачы, менимче сотко берели бул балдарды деп атат. Анан мен айтып атам, ал эскертүү катарында ушул видеону кийрейин. Эгерде кийинчерээк дагы улантып эле мен жөнүндө жаман жаза берсе, анда биз баягы мыйзамдын чегинде сотко кайрылып, эми аягы жаман болуп калды. Ошон үчүн азыр новость ачсаң деле, телефонду ачсаң деле негатив. Ошон үчүн мен ал жөнүндө эметким келбейт. Только жакшы позитив менен жашайчы достор. Жаман жанагындай негатив жазгандарды, мени көрө албай аткандардын баарын заблокотуп атам, анын баарын заблокотугам.
мен аларга көңүл да бурбайм, убактымды да кетирбейм да, убактымда жок. Иштеп окуп атам, азыр өнүгүп атам, тренировкамды кылып атам дегендечи. Ошол себептен туура түшүнүңүздөр, кээ бирөөлөргө жооп бере албай. Так, ассаламу алейкум, урматтуу достор. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Кыргыздын душманы бир гана кыргыз депчи. Интернетте аябай талкуу болуп аткан жигит бул Кубанычбек деген. Баарыңар эле таанысаңар керек. Где-то бир ай мурун эле общественный резонанс болуп туруп, калпагын чечпей койгон бир орус аялынын жанында, ошол дагы тема аябай катуу көтөрүлүп, андан кийин бул бала негизи тамырынан келсек инвалид болуп, детдомдо чоңоюп, бирок спортту таштабай дайыма спорт жагынан болуп туруп, кыргыз мамлекет жагынан үйлүү болду. Мисалчы ошо үй алганын көрө албай, көп эле болсо аябай көп адам да негативный видеолор чыгарыптыр. Бул эмне демекчибиз туугандар? Бирибиз мындай кичине эле көтөрүлүп кетип атсак, андай негативный видеолордун вообще кереги жок го деп ойлойм да. Бирөөнүн абирин ачып, минустарын айтып, вообще туура эмес деп ойлойм да туугандар. Так, туугандар, жаңы эле жакшы эле видео жазып келип атып, өзүм жеке оюмду айтып атып, телефон зарядкасы өчүп калды. Эми продолжать этип койлум, могу зарядкага сай алдык. Туугандар, эгер Алла Таала бирөөнүн даражасын көтөрүп атса, анын даражасын эч ким түшүрө албайт да туугандар. Эгер бирөөнүн даражасын түшүрүп атса, аны эч ким көтөрө албайт туугандар. Ошол себептен биз кыргыздар наоборот биримдиктүү болуп, бири-бирибизди колдоп, андай көрө албастык. Биздин арабызда жок болгондо, ошондо гана Кудай буйрса, иншалла бизде өнүгүү болот, астыга жылабыз. Ошондо гана Кыргызстаныбыз мындай өнүгүп өсөт деп ойлойм туугандар. Бизден кетсе кечирип коюңуздар. Мен дайыма айтып берем, оомат деген бар. Оомат. Бүгүн кордуктасың, бүгүн оорчулуктасың, бүгүн сени эч ким түшүнбөй атат, субханалла. Бирок эртең Алла Таала ооматты балким сага 40 жашыңда берет, 60 жашыңда берет. Assalamu alaikum кыргыз элим, спорт сүйүүчүлөр. Өзүм жөнүндө таанышып кетейин. Аты жөнүм Бешин Абдуллидан, Кыргыз Республикасынын жеңил атлетика боюнча спорттун чебери, Кыргызстан курама командасынын мүчөсү. Азыркы учурда интернет желесинде өзүм спортсмен, мастер спорттон международный калсам деп чуу жазып жаткан Кубанычбек тууралуу чындык менен сиздер менен бөлүшөйүн деп чечтим. Кубанычбек эч кандай мастер спорттон международный калса алган эмес. Биринчи разрядта чуркай албайт. 2025 жылдын 25-26 декабрында Кыргыз Республикасынын жеңил атлетика боюнча чемпионатына Кубанычбек чуркап, ал жактан 1500-800 метр аралыкта 16-21 орун алды. 21-16 орун алып, кыздарга утулган бала өзүн мастер спорттон международный калсам деп жана олимпиада дайындап жаткан деп элдин ишеничине кирип жатат. Кубанычбекти жакшы тааныйбыз. Балдар үйүндө койгону анык. Бирок эч кандай бабалар жаган эмес. Квартирада эле жашап, эл катарында иштеп, өзү үчүн чуркап жүргөн бала. Алган медальдардын баары марафон катышканда участниктер баары берет. Ошол медальдардын баарын жолтогон. Куанып кийин сенин калган үчүн бирок биздин спортту аралаштырып, элдин алдап калган маалымат берип өз кылчыгына пайдаланба видеолорунду көрүп калдым. Кыргыз элинин актуу улуттук калпагын өзүнүн орду бар. Ал машыгуу учурунда бассейнде жана башка уктаганда кийбейт. Олимпиада дайындап жатканда элден жардам сурап жатасың. Жардам сурасаң өзүң үчүн сура, биздин спортту аралаштырбай, уят кылбай. Кыргыз элине сага жатканда биздин каршылык жок, жаман оюс жок. Кыргыз элине чоң рахмат. Элди алдабаганда жаман маалыматтарды бербей, ошол Кыргыз элине сурап кетет элем. Биздин спортто дагы жакшы ийгиликтер жаратып жүргөн Кыргыз Республикасынын жеңил жүргөн улустарыбыз бар. Ошолорго колдоо көрсөтүп жардам берсеңиздер деп сурап берейин. Салам достор, акыркычылары барыңыздар көрүп жаткандай, билип жаткандай, Куба деген бала жөнүндө бир видео тарткым келди. Башында эле мен сөзүм башынан эле баштайын. Мени ал баланы алып жаткан үйүнө же машинасына же акчасына эч кандай претензиям жок. Мен ага ичимдагы башымда күйбөй атат. Просто мен көп нерсени ачыкка чыгаргым келип атат. Кубанын айтышы боюнча ал спорттун мастер спорттун международный классамын деп өзүн тааныштырып атат. Бир нече 300дөн ашык медальдарым бар деп тааныштырып атат. 400 метрде 43 секундда чуркайм деп айтыптыр. Бул чындыкка дал келбеген сөздөр. 400 метрде 43 секунд чуркаган бул уже чемпионат мираны рекордун урган деп эсептелет да. Чемпионат миранын рекорду 43 секунд болуш керек. А бул если Куба ошол результатты чуркаган болсо, анда ал чемпион мира экен. Кыргызстан ал жөнүндө эч ким билбейт экен. Мени таң калтырган жери ушундай маалыматтар менен өзүнүн хайп кылып атат. Мейли ал өзүнүн жашоосуну, өзүнүн кыйынчылыктарын, кыйналып өскөнүнү, өз жашоосуну алып чыгып хайп кылса, биз эч ким ага каршы эмес болчук. А бирок эмне үчүн именно биздин легкий атлетиканы кошуп аралаштырып, менин результаттарым, менин жетишкендиктерим международный классмын деп айткан сөздөрү, жанагы акыркычылар олимпиадага даярданып атам деген сөздөрү биз спортчуларды аябай катуу көңүлүбүздү оорутат. Анткени биз билебиз кандай кыйынчылык менен, канчалык мээнет менен жылдап мастер спорттаны даже толтура алган спортчулар бар. Бирок баары өз күчү менен. А Куба болсо кайдагы международный көбөлүктөрүн көргөзүп атат. Мен түшүнбөй атам. Куба сенен бир эле сон акыркы жолу Кыргызстандын чемпионатында канча результат көргөздүң? Ошол медальдарыңдын арасында жок дегенде мейли мен деген 10 Кыргызстандын чемпионат Кыргызстандын уткан медалын көргөзчү деп сурабаймын. Жок дегенде мага 3 эле медалыңды көргөзүп берчи. Кыргызстан чемпионатында утту деген биринчи место, либо экинчи место, либо үчүнчү место деген медалың барбы көргөзүп берчи мага ошол медальдарыңды. Бизде азыр марафон болот. Баардык любительдер ал марафондо 1-чи орунду алабы, 7-чи орунду алабы, 105-чи орунду алабы, эң акыркы орунду алабы, ар бир катышуучуга финишер деген медаль тагылат. Акыркы келсең деле катышты деген финишер деген медаль тагылат. Бул Кубадагы билбейм канчанчы место келген, канчанчы орунду алган, кайсы результатты чуркаган, бирок ошол медальдар Кубада дагы бар. Ал медаль ал тастыктабайт, бул чемпион деген медаль эмес, бул жөн эле катышты деген медаль. Кубанычбек деген бала негизи сыскөлдөн түптө болот. Мен бул Кубанычбек жөнүндө мен жакшы билем. Бул кандай бала? Эми бул бетомдо өскөн. Бетомдо өсүп атасы жок чоңойгондо чыгып Кубанычбек негизи эле өзүнүн жылдыз сезбетти. Өзүнүн хайп кармап алды. Бул хайп кармаганда эмне себеп болду?
Gece жақында бізде бішекте чемпионат болып өтті, Қырғызстан чемпионаты. Ошол жерде бұл видеоны көрген біраз қалпақ жөнінде біраз ойлар болған. Бирок ал видеода Қуанышбек ешқандай қатал сөйлеген емес. Барлығы тура болғаны үшін мен Қуанышбекті қолдап қоймаймын. Бирок қалпақты барлығымыз да киеміз. Мен де қалпақ киемін, сен де қалпақ киесің. Бирок қалпақтың өзінің киіп тұрған жерлері бар. Бұл ошол қалпақты кигеннен бастап телевизорға қарап кетті, хайп бар. Себебі бұл тура болды ошол жерде. Бұны екі қолдап қойды. Ошол жерде бұл өзінің елге таныштырып, спорт мейданында қыласа, Москвада Московский марафонда болған болды. 400 метрде, например, 400 метрде кім есі жүрген 50 секунд. Например, мен кім есім 400. Şu anda бар эстафетаны толтырған. Ал эми мастер спортта 48-0. 48. Международный класс 40-45 шаш керек. Бұл айтады, кечеде группадан да жазады. Мен 43 файм болды. 400 метр. Бұл мүмкін бе? Осман Милан рекорд. Осман рекорд. 43 деген бұл олимпийский чемпиондар шайт. Мен Куба көріп жатыр. Мен мысалы Куба жөнінде айта кетейін. Бұл Кубаның негізі тура емес. Мысалы маған Инстаграмда өзі жүрді. Кубаның видеоларын. Ал видеодан маған жіберістен бастап маған бұндай сенсор көріп. Майсалға жолдасы Майсалға майсал досым бар жүрген Кубанчик деген бала бар екен. Қырғызстанда профессионалдық бүгін. Мастер спорта международный класса жүреді екен. Шу баланы сен ұтып аласың ба? Деп ушул жағдайда күшті балалы. Бұл шындығында 2028 Лос-Анджелесқа олимпиадаға бәрі тұрады. Ушул чынбы деген сияқты сөздер маған көп келді. Ал шындығында бұл сөздер маған өте қатты тиіп жатыр. Мен аны өзім білемін, қаншалық деңгейде маған қатты тиіп жатыр. Бұл бір ғана маған емес, Қырғызстандағы барлық Қырғызстан сборныйында балдарға, қыздарға барлығы білешеді. Қоршаған жасатып алады. Егер де қоршаған тексеріп көремін дей тұрған болса, шындығында бұл факт шын емес. Федерацияға барса тексеріп береді. Қуанышбек мүмкіндік жашаймын деді. 2 жыл мен мүмкін шықпай жашаймын деді. Ал мүмкіндік көрсем, ал 2 жыл жашаған емес. Бұның бәрі халық. Қуанышбек ал 2 жыл жашаған емес. Bir жақты бишекте квартирада жашап жүреді. Мен бұл ватан балдар білешеді. Бұның бәрі біледі. Ал 2 жыл жашаған мүмкін емес негізі. А бірақ 2 жыл жашаған Қуанышбек қолдап қойды. Эми Нұрсұлтан двукратный чемпион Азия болып келгенде Иранда Нұрсұлтанды ешкім қолдаған емес. Даже финансовый ешкім ақша берген емес. Ыстық көрді мен 20 мың сом сертификат берген Нұрсұлтанға. Берген. Еще анда Нұрсұлтан өзі чалып алып 3 ай 4 ай дегенде арам алған. Азия чемпионы. Нұрсұлтан көлем болады, жоқ қолдан болады. А Қуанышбек керек. Көлем ол түптен болады. А бірақ бұл олимпиадаға даярданған болады. Бұл қайсысы олимпиадаға даярданған? Бұл олимпиадаға барышы мүмкін емес.